Биз азыр Ивановка айылындабыз, Ысык Ата районундагы. Бул жерде болсо кызылча, кант кызылчасын өндүргөн дыйкандар ушундай узун, аягы көрүнбөй турган кезекте турушат. Кезектери болсо 1 суткадан 1,5 суткага чейин уланып атат. Мынакей ушундай машинеге жүктөлгөн кант кызылчалары 100дөн ашык, 120 чакты машина турат. Аягы көрүнбөйт бул жерден. Кезектин узундугу 1,5 чакырымдай. Ошол эле маалда карапайым дыйкандар ушундай узун кезекте турушса, ушул эле райондо кызылчаны көбүрөөк эккен ири дыйкандар мынакей көрүп атасыздар, ары жакта 2 машина турат. Булар эч кандай кезексиз кирип атышат. Дыйкандар завод менен түзгөн келишимди бүгүнкү күндө завод ал келишимди аткарбай атат. Ар бир гектар үчүн 20 тоннаны акчалай бермек, бирок акчалай эмес, 14 тоннасын гана акчалай берип атат. Калганын кумшекер түрүндө. Ал эми кумшекердин баасы болсо учурда 1600 сомго, мындайча айтканда 38-36 сомго чейин түшүп атат. Дыйкандардын бул жерге келип тургандыгы 1 суткадан 2 суткага чейин. Нааразычылык болсо бул жерде кезексиз кирген машинелерден, ошол эле маалда бул жердеги нааразычылык, грязность, мындайча айтканда скидка катары 1 тоннадан 10% чейин скидка катары чыгарып атышат. Ошондуктан дыйкандардын бүгүнкү күндө эмгектери акталбай атат. Мынакей бул жерде учурда кант кызылчасын төккөнү келген машинелердин кезеги. Мынакей кезек болжол менен 1,5 километрдей. Мынакей бул биз турган жерден алдыбызда дагы бир 50 чакты, 60 чактыдай машина турат. Баары тең кезек менен турат булар. Ошол эле маалда кезеги жок машинелер да өтөт. Бул кезеги жок машинелер бул жерде райондогу, мындайча айтканда, ири дыйкандарга тиешелүү. Алар заводдун жетекчилиги менен сүйлөшүп алганбы, айтор. Эч кандай кезек күтпөй эле машинелер, тракторлордо машинелер өтөт. Мынакей учурда болсо бул жерде алдыда турган 100-150 машиненин эч кандай көзгө илбей, бул жерде бир машина заводко бартат. Бул заводко бараткан машина дыйкандардын кезегин күткөн жок. Мынакей дыйкандар, кезекте турган дыйкандардын 2 машинеси өткөндө кезексиз өткөн машинелерден бири өтөт. Бул жерде бул карапайым адамдар, карапайым дыйкандар кандай кылсаңар ошондой кылла. Азыр заман чоңдордуку, азыр заман бийлердики, чоң ири ишкерлердики деген заман болуп турат окшойт. Ошондуктан дыйкандардын нааразычылыгы күч. Кезексиз киргендер боюнча гана айтып атам.